Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihin karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmattu menin musulman bir tuğandarım. Birinçiden bütkül alamды jokçelden jaratkan, oşol zattın buyruğu menen taňatypda kun batkan, çynnygy jaratuvçu Allah Taalaga çeksiz maktollar bolsun. Jana paýgambarybызга jüregibizden eň ele töründen çykan salavatlar jana salamlar bolsun. Maktoo jana salavattan keyin Allah Taala ar biribizden kılgan ibadatыбызды толугу менен kabul kılıp, pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan künnölörüdün bardygyny tüp tamyrı menen keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdilödün merimdüsü, Allah Taala ıraýymdylödün ıraýymdysı, Allah Taala keçirimdilödün keçirimdüsü. Uşunday ulu bolgan Allah siz menen bizdi jok жерден jaratdy, kıçıragan küç berdi, akıl es berdi, öňü түс berdi, mına şunçalyk sululuk berdi. Eki dünýede baktulu bolsun dep din berdi. Urmatly tuğandar, mına uşul din jana şariat toğrasında surap jok bolmokçu. Andyktan sizler Marwa TV'dan jana ошондой эле биздин Nasihat radiosundan uksaňyzlar bolat. Albatta sizerde kızmatda men Şarapov Bahtiyarjan Akimovich. Ova, urmatly tuğandar, egerde sizlerdi kızıktırgan sura bola turgan bolsa, ekranda çıkan nomerge SMS arkылуу kaltırsanız biz жооп берүүгө даярбыз. Adatdagıday эле суроо bергende talak maселеси боюнча суроо бербегениңиz жакшы. Анткени ал татаал маселе түз эфирден дегеле телефон аркылуу чечилбеген маселе. Ошондуктан атайын муфтият сиздерге кызмат кылыш үчүн эки адамды коюп койгон, урматтуу туган, дайындап койгон. Жибек жолундагы чоң мечитке барсаңыз, урматтаган, ошол жерден сиздин маселеңизди чечип берет. Ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча суроо бербегениңиз жакшы. Анткени сиз ооба жалгыз отурасыз, сиз досторуңуз менен отурасыз. Ал эми бизди канчалаган бир туугандарыбыз үй бүлөсү менен, кыздары менен, кудагыйлары менен, урматтуу адамдар менен, уяттуу адамдар менен чогуу угушат. Аларды ыңгайсыз абалда калтырыбыз келген жок. Ошондуктан урматтууган, ооба орчундуу маселе сурасаңыз болот, бирок жекече. Ал нерсени төшөк маселеңизди жалпы элге чыгарып сураштын эч бир зарычылыгы жок. Жекече жолугуп, жекече сурасаңыз, албетте биз ага дагы жооп берүүгө даярбыз. Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ис'алу ахлад зикри ин кунтум ла та'ламун." Эгер деселер билбесеңер, билгендерден сурагыла деди. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Билбеген нерсени мен билбеймин" деп айтышлык бул өзү илимдүүлүк деди. Ошондуктан урматтууган, биздин ислам дини, биздин шариятыбыз ушунчалык тазалыгында чек жок. Ал эми сиз менен биз чынында эле урматтууган илимсизбиз, илимсиздигибизде чек жок. Мына ошондуктан ар бир нерсени сурап, окуп, үйрөнүш бардыгыбызга зарыл. Ооба, эки адам гана илим ала албайт. Бирөөсү уялчак адам. Сураштан уялат. Ушунча жашка келип билбедиңби дебесечи, азыр мен сурасам барды угуп күлүп жиберсечи, дейт, оозун кыймылдатып сурайын дейт, батынып сурай албайт. Бул адам илим ала албайт, урматтууган. Ошондуктан ооба, уялыш бул шариятта бар нерсе, бирок сиз акыйкатты сурагандан эч качан уялбаң. Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ла ястахи минал хак." Аллах Таала бул акыйкаттан уялбайт. Акыйкатпы Аллах Субхана Таала уялбастан ар бир нерсени, Аллахтын улуктугу чексиз. Улуктугунун чеги жок. Ал эми сиз менен бизге окшогон жаратылган махлукаттардын кичинелигинин чеги жок. Ошондой болсо дагы Аллах Таала мисал бергенде, жалпы эскерткенде, урматтууган, акыйкатпы ал канча кичинелигине карабастан, Аллах Таала уялбастан мисал кылып болсо дагы эскертет. Ооба, акыйкаттан уялбагыңыз, урматтуу туган. Негизи шариятта уялуу бар. Кээ бирлер айтып атко, шариятта шарым жок. Шарым деген уялуу деген. Шариятта уялуу жок. Жок, эң негизги уялуу шариятта бар. Шариятта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана бүтүндөй пайгамбарлардан келген риваят хадис бар. Эгерде сен уялбасаң, билгениңди жасагын дегенчи. Кыргызчасын айтканда, уялбасаң, ыштаныңды чечип башыңа кийип ал деген сөз, урматтуу туган. Мына ошондуктан ал-хаяу ла яти илля би хайрин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ооба, уялышлык, урматтуу туган, бул жакшылыкты гана алып келет.
Kaçanda çınlığı uyalı, imanının negizindeki uyalı bolsa. Biz жалпы musulman bolup durup Kur'an okuy albagandan uyalayla. Biz bardığız musulman bolup durup urmattuğan uşulakka çeyin namaz okubay жүрgөндөн uyalalı. Biz musulman bolup durup Allah'ın aldında küne jasagandan uyalalı. Alemi bilbegen nersеңizdi men bilbeyim dep suragandan takkır uyalbаңыз urmattuğan atalarımızda söz var. Uyalbay suragan alım, uyalıp suragan özüge zalim deydi. Uyalbay suray bersеңiz alım bolup kalasız. Kийинчерээк уккан адамдарга же болбосом жаныңызда чогуу жүргөн, чогуу олтурган адамдарга айта аласыз. Мен өзүм молдо болбосом дагы кулагым молдо. Мен ушундай суроо берип, ушинтип укканмын деп укканыңызды айта берет турган айтсаңыз болот. Анткени бизде дагы аталарыбызда жакшы сөз бар, уккан кулакта жаза жок депчи. Уккан нерсеңизди мен ушинтип укканмын, дагы өзүңүздөр тактаңыздар деп өзүңүз сурап уккан илимиңизди айтсаңыз болот. Ошондуктан атайын урматтуу туган сиздер менен биз мына ошол түз эфирди уюштуруп, кала берсе урматтууган насихат радиосун уюштуруп, ушул жерде кызмат кылгандар, атайын бизди чакырып ушул элге кичине болсо дагы билген нерсебизди айтып калайлы деп мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан учурда бардыгыбыз кадырлап, угуп, билбеген нерсебизди сурап алсак болот. Экинчи адам текебер адам. Бул илим ала албайт. Текебер өзүнү чоң сезген адам. Ушундан сурайынбы? Бул билгенди мен деле билем да. Менин чоң атам чоң молдо болгон деген сөздөр бар го. Мына ушулар урматтаган, бул адам ушундай текебер болгон адам илимден коркалат. Илимден коркалат. Албетте, текеберлик бул урматтуу туган Аллахка гана таандык. Аллах таала айтса болот, мен бардыгын мен өзүм жаратканмын. Жок жерден жаратканмын. Үлгүсүз жаратканмын. Бардыгын мен каласам каалагандай ырыскы берем деп текеберленге Алла гана татыктуу урматтуу туган. Ал эми сиз менен биз инсан эч кандай текеберликке татыктуу эмеспиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, кайсыл бир инсандын жүрөгүндө экинчи бир инсанга болгон заррачалык текеберлик боло турган болсо, анын бейиштин жытыны дагы жыттабайт дейт. Зарра дегенде Türkiye алымдар айткан, элекке унду салып эледиңиз, ошондон түштү, үстүндө калган кебек деп коет. Ошол кебектин кебер жерде урпак деп коет, Урпактын 40тан 1 бөлүгүчөлүк өзүнү чоң сезүү боло турган болсо, бул адам бейиштин жытыны дагы жыттабайт деген. Ошондон Хасан Басири рахматуллах алейхи акыйкат сөздү айтат. Bir ele emes, eki jolu zara çıga turgan joldan çıktın, dağı emnege tekeberlenesiň deyt. Çınında ele urmatı tuğan, biz jaralgan joldarыбыз mına uşunday. Oşonduktan hiç kanday tekeberlenbesden, hiç kanday çoň sezbesden, bilbegen nersebizdi surap, üýrene turgan bolsak, albette urmatı tuğandar, siz biz bir kança aldıga jylabız. Ankeni atalarыбыз İslam dinini karmap, İslam menen jaşap kelgen, ova biraz soyuzdun uçurunda gana Kur'an'da okutpastan, din jok, maymaldan jaralgansın degen ateizm payda bolgondugu üçün gana bizdin atalarыбыз Kur'an'da jaşırın okup, jaşırın sabak alıp, jaşırın namaz okup, jaşırın oroza karmasa dağı Kur'an hadislerden alıngan sözdördü makal, lakap iretinde siz menen bizge jetkirip turgan. Andıktan urmatlı menin musulman bir tuğandarım. Azır siz menen biz uşunday sonun zamanda jaşap atabız. Uşul uçurda dinimizden kadırına jetip, Kur'an kitaptın kadırına jetip, okup jattap alışlığımız öte zarıl nerse. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tirүү kezinde Peygamberimizden dostları, sahabaları suradı. Ey Allah'ın elçisi, siz bul dünyadan ötköndön kiyin bizge jerdin asты жакшыраакпы же üstü жакшыраакпы? Siz bul dünyadan ötköndөн keyin biz jaşay bereli je biz dagı ölüp kalaylыбы? Degen учурда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жооп катарында айтат. Men dünyadan ötköndön soň selerden en jakşıňar başçı bolsa, en jakşıňar başçı bolsa, baylaryňar bereşen bolsa, kıla turgan işiňer keňeşүү
Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт го. Кеңешип менен боло турган болсо, анда силерге жердин үстү жакшыраак жашай бергиле. Эгер мен дүйнөдөн өткөндөн кийин силердин эң жаманыңар башчы болсо, залым болсо, намаз окутпай койсо, орозо карматпай койсо, керек болсо мага сыйынасыңар деп калган болсо, анан байларыңар зыкым, сараң болсо, итке минген деп коет го. Же болсо битини сыгып суун ичкен, ушундай сараң байлар болсо, ал эми жумушуңар, ишиңер аялыңар менен кеңешүү менен болсо, анда силерге жердин асты жакшыраак деди. Кыргызчасын айтканда өлүп эле калганыңар жакшыраак деди. Мына ошондон алхамдулилла бүгүн эң жакшыбыз башчы, намазыңызга, ибадатыңызга, орозоңузга эч кандай тийишкен жок, урматтуу тууган. Керек болсо өзү намаз окуп, өзү дуа кылып, өзү биргеликте ибадат кылып атабы. Ошол эле учурда байларыбыз берешен, урматтуу тууган. Жолдорубуз бүтүп, дегеле кыйналгандарга жардам берип, байларыбыз Кудайга шүгүр бүт берешен, итке минип калганы жок, битини суу ичкени жок. Ишибиз ошол кеңешүү менен болуп атабы. Андыктан урматтуу туугандар, шүгүрчүлүк кылып туруп, ар бирөөбүз ибадат кылып алышыбыз керек. Ооба, бир учур келет, бир заман келет, залымдар падыша болот, байлар сараң болот. Эркектер бардыгы аялынан гана сурап иш кылып калат. Бүгүн деле бар ооба. Бул кыяматтын белгиси, урматтуу тууган. Бүгүн деле бар. Аялым көмбөдү, аялым жөнөтпөдү, аялым атаңды караба деди, аялым булар менен жашабайм деди дегендер жок эмес. Бар. Ошол эле учурда, урматтуу тууган, Кудайга шүгүр. Эркектей болуп ибадат кылып аткандары дагы, жана аялы ошол күйөөсүнөн сурап баш ийип жашап аткандар дагы бар. Андыктан биз дал мына ошол нерсени сактап калуу менен биргеликте ибадатты улантышыбыз өтө зарыл нерсе. Андыктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ооба, мен өзүмдүн сөзүмдү көбөйтпөйүн. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, эфирде биздин номерибиз чыкты. Ушуга SMS аркылуу калтырсаңыз, биз жооп берүүгө даярбыз. Сиздер Марва ТВда ислам жана биз берүүсү көрүүсүнү көрүп атасыздар. 1 саат бою кызматыңызда биз болобуз. Алыстабастан урматтаган биз менен бирге болуңуздар. Ооба, эгерде унаа айдап бараткан жакындарыңыз боло турган болсо, алар Насихат радиосудан дагы бизди укса боло турматтуу туугандар. Кансе дагы жалпыбыз алхамдулилла, каалайбызбы, каалабайбызбы, муъмин мусулманбыз, шүгүр кылышыбыз керек. Бул эң чоң Аллахтан бизге берилген белег, урматтаган иман белеги, иман белеги. Ооба, сиз менен биз төрөлгөндө эле алхамдулилла мусулман болуп төрөлүп, мусулман болуп чоңоюп, мусулман болуп жашап калдык дагы өзүбүздүн ислам динибиздин кадыр баркына жетпей жатабыз. Ал эми динсиз мамлекетте төрөлүп, динсиз мамлекетте чоңоюп, кылбаган бардык бала-батардын бардыгыны, күнөөнүн бардыгыны кылып бүткөн адамдар бүгүн урматтаган ислам динини изилдеп, ислам диниге кирүүнүн аракетини жасоодо. Ушул жакка кандай кылып кирсем, бактылыктын бардыгы, акыйкаттын бардыгы ушул жакта экен деп киргенге даяр. Аттың арман мусулмандар биз күтүп алганга даяр эмеспиз. Бир адам мен намаз окуйын, мага үйрөт десе, болду, келе кал, мен үйрөтөйүн дебей жатабыз. Балким менин колум бошобойт. Мечитке барсаң, молдолорго барсаң, илимдүүлөргө барсаң, тияка барсаң, бияка барсаң деген гана сөзү менен гана жооп берип кутулуп баратабыз. Ошондуктан ар бирөөбүз урматтаган өзүбүздүн динибиздин акыйкатына келип, акыйкатына жетип, калган адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, өзүбүз ошондо бекем боло турган болсок, ооба, дүйнө жүзүндөгү жалпы инсаният динге келгенге даяр. Ансыз деле Аллах Субхана таала сиз менен бизди дегеле Аллахтын жолуга чакырып, өзү түз жүрүп, ошол ишти кылган адамды Аллах Кур'ан-ы Каримде мактайт. Астагфируллах. Ман даа илаллахи ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин. Адамдарды жакшылыкка чакырып, өзү дагы ошол жумушту аткарып, мана мен мусулманмын деп айткан адамдан дагы жакшыраак сүйлөөчү ким бар дейт. Аллах Таала өзү ааламга жары салып атат. Аллах Таала өзү сурап атат. Ушул адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарып,
өзү дагы ошол адам ишти кылып, мана мен мусулманмын деп айткан адамдан дагы жакшыраак сүйлөөчү ким бар? Демек эч ким жок. Эч ким жок. Андыктан урматтуу тууган, сиз менен биздин негизге келген максатыбыз албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды элчип, адамдарды ошол жакка чакыруу биздин максат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтат: сен өзүңө каалаган жакшылыкты башка бир мусулман бир тууганыңа кааламайынча толук ыймандуу бола албайсың. Мынаны караңыз. Сен өзүңө каалаган жакшылыкты башка бир мусулман бир тууганыңа кааламайынча толук ыймандуу бола албайсың. Демек, ыймандын даамына тата албайсың. Сен толук урматтан күнөөдөн сактана албайсың. Неге? Анткени Алла ушунчалык берген нерсени сен эмне үчүн сараңды кыласың, сен эмне үчүн урматтууган ага ичи таарыл кыласың деген. Мына ошондуктан ар бирөөбүз өзүңүз кандай бактылуу болушту, кандай рахат менен жашашты, кандай жеңил жашоону каалайсыз, калган жалпы мусулман бир тууганга ошону каалашыбыз керек. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ачык айтты: Астагфируллах, иннамал муъминуна ихва. Бардык муъмин мусулмандар бир тууган деди. Сиз менен бизди бир тууган кылган бул дин. Дин бардыгыбызды бир тууган кылды. Неге урматтууган? Анткени карай турганын жүздөнгөнүн кыбла бардыгыбыздыкы бир. Мейли чыгышында болсун, батышында болсун, түндүгүндө болсун, түштүгүндө болсун, айырмасы жок. Жалпы мусулмандар караган бир кыблага карайт. Ооба, окуган намазың бир, урматтуу тууган. Бара турган жериң, көмүлө турган жериң бул дагы бир. Ооба, мен айтат элем, урматтуу тууган, адам баласы канча жашаса, жашагандан кийин бул дини менен коштошуп өлгөндөн соң кабырга, жерге берилиши дагы бул өтө чоң бир бакыт, өтө чоң бир ийгилик. Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде инсаниятты жараткандыгын жолдорун байындап келип туруп, андан кийин биз инсан өлгөндөн кийин кабырга кое турган кылдык дейт. Бул Аллах Тааланын инсанга берген өтө сый урматы, өтө чоң берген белеги. Кабыргадагы коюлуштук бул урматтууган Аллахтын чоң берген белеги. Албетте кимге насип кылган болсо, демек муну дагы биз Аллахтан сурашыбыз керек. Сөзсүз сурашыбыз керек. Сиз эртең урматтуу тууган өлгөндөн кийин чынында эле жайга коюласызбы? Же кандай абалда өлөсүз? Бул бардыгы белгисиз. Андан кийин бул өлүү коркутуу эмес. Өлүм коркутуу эмес. Өлүм акыйкатты айтуу. Өлөсүң деселе өлүп калыптыр дегенде эч кимди көрө элекпиз, урматтуу тууган. Мейли 1000 жыл жаша, мейли 100 жыл жаша, урматтуу тууган, бирок бара турган жерибиз дал ошол болгондуктан, андыктан бара турган жерге азык гамдоо, азык даярдоо ар бирибиздин милдетибиз. Бүгүн урматтуу тууган бир күндүк эле жолго чыга турган болсоңуз канча даярданасыз, Толук министрликтен бери бүгүн урматтуу мына кыш мезгили бардыгы жар салып, сиздин азык гамданып анан жолго чыгышыңызды айтып аткан учуру. Неге? Өзүңүзгө дагы зыян болбосун, жаныңыздагы шериктериңизге дагы зыян болбосун. Караңыз, ушул жерден эле ошту көздөй чыга турган болсоңуз, эң биринчи эмне деп атат урматтуу? Машинаңыздын дөңгөлөктөрүнү кышкыга алмаштырыңыз. Кышкыга алмаштырыңыз. Мен кеттим, тобокел деп эле урматтуу тууган, жазгы дөңгөлөк менен чыкпаңыз. Ооба, сизге тобокел болгону менен алдыңызда канча шашкандар бар, артыңызда канча бараткандар бар, ошолорго. Дал мына ушул сыяктуу урматтуу тууган, жалпы устаздарыбыз, жалпы аалымдарыбыз, сен жөнөкөй эле бир күндүк жолго канчалык камданып чыгып аткан болсоңуз, ал эми түбөлүктүү бара турган ахиретибизге, түбөлүктүү бара турган жаннат бейишибизге толук азык камданып андан кийин чыгыңыз деп айтып жаткан кербези, ооба, ыймандууларга эскертүү, ошол ыймандууларга гана, эскертүү, оңолом деген адамдарга гана пайдасыны тийгизет, урматтуу тууган. Бүгүн дөңгөлөктү алмаштырбай чыгып алганда өзүңүзгө канча зыян болуп атат, аркаңызда бараткандарга канча зыян болуп атат, мамлекетке канча зыян болуп атат. Дал мына ошондой эле урматтуу кошунаңызга канча зыян болуп атат. Канча адам кайгырган абалда калып атат. Дал мына ошондой, мына ошондой урматтуу ахиретибизге дагы ар бирөөбүз азык даярдап, аны гамдап алып барышыбыз керек. Ооба, тирүү кезиңизде урматтуу өзүңүз ала кеткениңиз жакшыраак.
Мага суроо берип калышат, мен Куран башыдан аяк окуп бүттүм, эмне кылайын деп. Ата-энеңе багыштап койсоң, ата-энең тирүү дейт. Анда мага багыштап кое бер. Жөн айтсаңыз, айланып кетейин, сөзсүз өлүшүнү күтөсүзбү? Тирүү кезинде бардыгыз ошону даярдап, анан ала кетейли. Барып алып туруп аркамдан ким жөнөтөт экен, аркамдан качан келет экен деп арттан күтпөстөн, урматтаган өзүбүз барганда жалпысына ала кетейли демекчимин. Алла Таала бардыгыбызга жеңилдик берип насип кылган болсун. Ооба, биздин алгачкы сурообуз келип түштү. Биз суроого жооп берүүнү баштадык. Ассаламу алейкум устаз. Мен бир кызды жакшы көрөм. Ал да мени жакшы көрөт. Алыстан мамиле кылсак болобу же такыр сүйлөшпөй коелубу? Үйлөнөйүн десем, жашым жете элек. Жете элек болсо, урматтуу тууган, ооба, азыркыдагы сиздердики тоок сүйүү деп коет. Жок, сиздер сүйлөшпөй, алыстан мамиле кылганды токтотуп, урматтуу тууган, бири-бириңиздерди жаралабастан бул тоок сүйүүңүздөрдү токтотосуздар дагы. Андан көрө жашыңыз жете элек болсо, китеп окуңуз. Көбүрөөк окуңуз, урматтуу тууган, бир кесиптин ээси болуңуз. Сиз алы бойго жеткенге чейин дагы канча кызды жакшы көрөсүз. Ал кыз дагы канчасыны жакшы көрөт, урматтуу тууган. Экөөңүз тең бойго жете элек болсоңуздар, ал чынында эле эрте, урматтуу тууган. Ооба, инсандын табиятында бар нерсе, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз не кыласыз? Андан көрө илимиз кайсыл окууда болсо айырмасы жок. Барды ар бир кесип ардактуу. Ошондуктан эртерээк бир кесиптин ээси болуп, андан кийин үйлөнүштөн алдын үйлөнүүнүн маселеси билип алып, андан кийин урматтуу тууган, өмүрлүк жар издесеңиз өтө сонун болот. Азырынча кое туруңуз. Балдарымдын кийимдеринде сумка, тетрад, пенналдарында, окуу китептеринде болот эле жандуулардын сүрөттөрү бар экен. Окуу китеп дайыма үйүбүздө болуп турса, демек периште кирбейт. Ушунун себебинен эч качан кирбей калабы дейт. Урматтуу туугандар, үйлөрдү у кылып эле жаза бериңиз. Бизге окуу оңойраак болуп калат, урматтуу тууган. Азыр божомолдоп туруп эле окусам туура эле чыгып калды окшойт. Урматтуу тууган, ал китептеги сүрөттөр эч кандай таасир бербейт. Ооба, себеби урматтуу тууган, ал балдардын сумкасында китептерини сиз ачып туруп, үйүңүзгө коюп койгон жоксуз, деп коюп койгон жоксуз, сүрөтүн көрсөтүп же, мындай кылып коюп койгон жоксуз. Балким ал жабылган бойдон тура, урматтуу тууган, анын эч кандай таасири тийбейт. Ал бардыгыбыздын эле үйүбүздө бар. Сиздин эмес, анткени бардыгынын үйүндө окуучу барбы, китептер барбы, алардын ичинде адамдын, жаныбарлардын сүрөтү бар. Демек, сиз ал китептерди ачып туруп, мындай кылып, сүрөтүн көрсөтүп, үйдү айлантырып коюп койсоңуз, ошондо гана пайгамбардын хадисиге ылайыктуу сүрөт бар үйгө периште кирбей калат дегенге дал келиши мүмкүн эле, урматтуу тууган. Бирок жабып, булар окуп туруп кайра жабып, сумкага салып коюп атабы, андан эч кандай ойлонбостон ибадатты кыла бериңиз. Аллах Таала ибадатыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум. Мен жатарда Аятал Курсини окуп жатам, бирок мени албарысты баса берет дейт. Урматтуу тууган, Аятал Курсини окуп жатуу гана сизге жетиштүү эмес. Ал өзү гана жетиштүү эмес. Ооба, ал үчүн сизде толук ихлас болуш керек да, урматтуу тууган. Ошого болгон толук ишеним болуш керек да. Анан бирөөлөр айтты деп эле окуп, ал эмне деген маани экенин түшүнбөй эле окуп койсоңуз, урматтуу тууган, аны эмес. Албетте, албарысты бул жин болуп эсептелинет, урматтуу тууган. Сиз гусул алып жүрүшүңүз керек. 5 мал намазыңызды окуш керек. Эртең менен кечинде өзүңүзгө дем салып, деги эле үйдө дагы Куран окулуп туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Куран окулбаган үйдө жиндер толуп алат деген. Пайгамбар айткан, Бакара сүрөсү окулган үйдө эч кандай жин болбойт деген, урматтуу тууган. Мушуналарды окуп, анан жатарда дагы, урматтуу тууган, жаткан жериңиз дагы таза болуш керек. Нандын күкүмдөрү шыпырылбаган жер боло турган болсо, албетте сизди баспайынан кимди басат деген сөз. Мына ошондон сиз өзүңүзгө дем салып, 5 мал намаздарды окуп, жата турган жериңизди тазалап, үйдүн аурасы деп коет го, үйдө дагы ошол намаз окулуп, Куран окуп тура турган болсо, андан кийин, урматтуу тууган, периштелер келип үйгө киргенде куддумкеле бара сакина деп коет, тынчтык болуп, рахат менен эс аласыз. Аллах Таала мына ушундайды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Көп жыл балалуу болбой багып алдык эле. Азыр 4кө чыкты.
кийин кантип багып алганыбызды айтабыз деп ойлоном дейт. Ойлонуп эмне кыласыз урматтуу тууган? Чоңойгондон кийин сиз айтпасаңыз эле туугандарыңыз өзү айтып коет. Сизди багып алышкан деп элечи. Анан бул баягы кыргыздын бир киносунда бар эле. Сен бакма турбайсыңбы? Сени багып алышкан турбайбы? Дегендей кылып айтпай урматтуу тууган. Аны ошол жакын туугандарыңыз өзүңүздөр айтпаса бир досторго деле угузуп койсо боло берет, Сени эң жакшы бала баягы тапкандык эмес, бала баккандык дегендей, булар сизди багып алып, сонун кылып ата-энеңдин да жакшы кылып тарбиялашкан. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп, өзүнүн ата-энесин таба ала турган болсо, өтө жакшы болот. Баары бир сиздерге мээрими түшүп калгандан кийин, ал сиздердики болуп эсептелет. Аллах Таала иманына күч-кубат берсин. Ассаламу алейкум устаз, 3 талак жөнүндө айтып койсоңуз. Мага күйөөм 9 талак берген. Жашоого мүмкүнчүлүк болобу? Рахмат дейт. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Урматтуу тууган, эркектерге Аллах Таала аял менен жашоодо эки баш кошуш үчүн нике деп койгон. Экөө адал жашаш үчүн нике менен экөө баш кошот. Качан экөөсүнүн сүйүүсү түгөп, экөө бири-бирине түшүнбөй, жашабай калгандан кийин экөөнүн ажырашууну талак деп коет. Бул талакты Аллах Таала эркектерге берген, бергенде дагы урматтууган 3 эле мүмкүнчүлүк берген. Бир талак берип туруп, андан кийин жашаганга мүмкүн кайра жашайбыз десеңиз, жаратсаңыз болот. 2 талак бердиңизби, жашаганга болот. 3 талак бердиби, болду. Эми жашаганга болбойт. Эми бул айтууда 9 талак берди дейт. Бирөөлөр айтат 100 талак берди, бирөөлөр айтат 1000 талак берди деп. 3 талак түштү, 9 талак берген болсо, сизге 3 талак түштү. Кыямат күнүндө жолдошуңуз, күйөөңүз калган 6 талакка керт башы менен жооп берет. Дин менен ойношкондук үчүн жооп берет. Бул оңой нерсе эмес, урматтуу тууган. Ошончо кыйын болуп кеттиби? Ошончолук Аллах Тааланын берген законуга ушунчалык эмне кылып кетти? Кыйын болуп 9 талак деген турган бул ким, урматтуу тууган? Сиздер жашаганга мүмкүнчүлүк жок. Калганын тактап алыш үчүн муфтиятка барасыз. Эгер сиз айткандай 9 талак бердим деген болсо, урматтуу тууган, 3 талагы түштү, 6 талагыны кыямат күнүндө жолдошуңуз жооп берет. Ошондон урматтуу эркектер, мен айтып атканым мына ошол. Үйлөнүүдөн алдың, үйлөнүү маселесин билип алың. Турмуш куруудан алдың, турмуш куруу маселесин билип алың. Билген жоксуңбу, үйлөнгөндөн кийин изилде. Бул талактын чыны дагы чын, тамашасы дагы чын. Мен жөн эле сөз менен айтып койдум, жөн эле болбойт. Мен тамашалашып эле айтып койдум. Талактын тамашасы жок, урматтуу тууган. Сен чын айтасыңбы, жөн айтасыңбы? Албетте, ооздан чыктыбы, болду. Айтылган сөз, атылган ок деп дал мына ушуну айтат. Айтылды, кетти, атылган ок, ол огуңузду кайра таппайсыз, урматтуу тууган. Эми чындап эле болбой калды, мен деген такыр эле түшүнбөптүрмүн. Вайдат, бул аял менен жашабасам асыны өлөмүн, мүнсүз мага жашоо жок дей турган болсо, аял башка бирөөгө турмушка чыксын, аны менен шарият ишиге барсын, аны менен жашасын, аны дагы тойгозуп мээсини жеп, ал менен дагы ажырашкан болуп, анан кайра экөөгө табыша турган болсо, мына ошондо гана шарият уруксат берет. Ага чейин бербейт. Ооба, бүгүн угуп атабыз, бүгүн урматтуу тууган кайра ушул маселе боюнча келип атат. 3 талак берип кайра жашап алды. 3 талак берип коюп туруп эч кимден сураба, мен чечем, мен жооп берем деп кайра жашап аткандары бар. Жок, сиз чече албайсыз. Сиз жооп бере албайсыз, урматтуу тууган. 3 талактан кийин жашоо бул, урматтуу тууган, ойнош болуп эсептелет. Эгерде төрөп койгон болсо, зынадан төрөдү болуп эсептелет, урматтуу тууган. Мына ошондуктан сиздер кошуналардан, айланадагы чөйрөгүдөгү адамдардан не дейбиз деп уялбастан, Аллахтан гана уялыңыз. Аллахтан гана коркуңуз, урматтуу тууган. Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Сиңдим 2 жыл мурун күйөөсү менен ажырашкан, талак берген. Эми кайра балдар үчүн жашасакпы деп жүрүшөт. Кантип жараса болот дейт. 2 жыл мурун күйөөсү менен ажырашкан, талак берген. Канча талак берди? 1 талак бердиби, жараса болот. 2 талак бердиби, жараса болот. 3 талак берген болсо, жарашканга болбойт. Бул экөө тең кайра жарашайлы балдар үчүн деп аткан болсо, экөө акырын ээрчишип муфтиятка барсын. Ал жерде муфтият сурап, тактап, иликтеп, жиликтеп жашай турган болсо болду. Өздөрү толук чечим чыгарып, нике кыйып берет. Жашабай турган болсо болду. Сизлерге жол жок деп айтат. Алар бизден жаш болсо дагы илимдүү балдар.
Өткөндө бир айтат, барсам жаш эле бала экен, болбойт деп койду дейт. Сен айткан сөзүң бө болбойт да урматтаган. Анан ол сага болот десе анан кийин урматтаган ишенесиңби? Болот десе сага жагыш керекпи урматтаган? Сен оозуңдан чыктыбы? Болду. Мына ошондой. Ассаламу алейкум. Камсыздандыруу деген арам экен. Кандай кылабыз дейт. Кандай кылат эле урматтуу тууган? Акыйкатта арам нерсе. Азырынча ал законго кире элек. Дуа кыласыз ага чейин урматтуу тууган. Эгер чындап эле анан ошол күчкө салып же болбосо законго салып өткөрө бере турган болсо, анда мажбурий деп коет урматтуу тууган. Аргасыздыктан кыласыз мазлум абалда гана. Мазлум абалда кылгандан кийин сиз жапа чеккен адам болосуз дагы. Аны кылбасаңыз иштараф салып, ансыз деле калган акчаларыңызды тартып алып, машинаңызды же болсо машинаңызды барып стоянка токтотчу жерге коюп кое бере турган болсо, анда сиз ошол мазлумдан кутулуш үчүн гана не кыласыз? Страховкадан камсыздандыруудан өткөрөсүз урматтуу тууган. Негизинен чын эле шариятта жок нерсе. Ассаламу алейкум. Иман жүрөктө болсо, тил менен тастыктасак, имандуу деп эсептелеби? Кыймыл иманга киреби? Мисалы, намаз окуган кыймыл. Эгерде кыймыл иманга кирбесе, крестке жөн эле сыйына берсе, ал капыр болбойбу дейт. Ассаламу алейкум. Иман жүрөктө болсо, тил менен тастыкталса, имандуу деп эсептелеби? Кыймыл иманга киреби? Мисалы, намаз окуган кыймыл. Эгерде кыймыл иманга кирбесе, крестке жөн эле сыйына берсе, ал кафыр болбойбу дейт урматтуу тууган. Өтө орчундуу, өтө бир кандай десем, өзүңүздүн оюңуз боюнча бир логикалуу суроо бергендей болдуңуз да, урматтуу тууган. Акыйкатта иман жүрөктө болот, аны тастыктоо тил менен болот урматтуу тууган. Ошол тил менен жүрөк болгондон кийин не кылат урматтуу? Бүткүл дене мына ошол менен байланыштуу болот. Мына ошону имандуу дейт. Сиз тил менен айттым, жүрөк менен тастыктадым деп анан кыймыл аракетиңизди башка кыла бере турган болсоңуз жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты: "Негизи эле ман ташаббаха би каумин фахуа минхум." Ким макул тили менен сиз айткандай иман жүрөктө болду, аны тили менен тастыктады дагы, бирок тышкы көрүнүшүнү башка бирөөлөргө окшоштуруп аткан болсо, болду, ал ошолордон урматтуу тууган. Тышкы көрүнүшүңүздө крестти тагып алып мен жөн эле тагып жүрөм. Тышкы көрүнүшүңүздө урматтуу тууган монахтарга окшоп, кырынып алып туруп, ошолго окшоп жүрүп, мен жөн эле иманым жүрөгүмдө тили менен тастыктап атам. Жок, урматтуу тууган, акыйкатта ошолордон болосуз. Ошолордон болосуз. Мына ошондуктан урматтуу тууган, инсанияттын биз имандуу, ал чыныгы таква экендигини сырткы көрүнүшүнө карап гана айта алабыз. Ички көрүнүшү бул Аллага таандык. Биз захир деп коет, тышкы көрүнүшүгө карап туруп, бул имандуу, бул мусулман. Неге? Намаз окуп атат, ороза кармап атат, Куран окуп атат дейбиз урматтуу тууган. Ал эми ички жүрөгү бул Алла менен байланышууда. Ошондуктан эки жүздүү мунафык деп мына ошондон келип чыккан. Неге? Бул жака келип туруп сиз айткандай, мен иманым жүрөгүмдө, тилим менен айтып атам дейт дагы, карасаң тиякта жүрөт. Муну эки жүздүү мунафык деп коет урматтуу тууган. Чынында эле имандуу болуп тили менен айткан болсо, тышкы жүрөккө калган нерсенин бардыгы эмне кылат? Моюн сунат урматтуу тууган. Иман жүрөктө болот. Акыйкатта урматтуу тууган, ушул жактан мээге чыгат, мээ анан сортировка эмне кылат? Тазалап туруп, сизге керектүүсүнү тилиге айттырат да. Керектүүсүн аны тили айтат урматтуу тууган. Мына ошондой. Алла иманыңызга күч кубат берсин. Уста, сизге Аллахым ыраазы болгон болсун. Балам 2 жашында экинчи турмуш кургам. Ата деп экинчи күйөөмдү билет. Эми кантип айтам? 15 жашка толду. Корком дейт. Коркуштун кереги жок урматтуу тууган, тагдырдын тамашасы дегендей, акыйкатта ал 2 жашында болсо дагы урматтуу тууган, эмне кылды? Багып, өзүнүн атасына караганда сонун кылып карап алдыбы? Сиз өзүңүз айта албасаңыз, жакындарга айтып койсун, же болсо атасы отуруп түшүндүрүп алып, "Уулум, негизи сенин атаң бул жакта. Анын фамилия аты каякта урматтуу тууган? Фамилия аты каякта?"
Атасы азыр экинчи турмушка өткөрүп алган болсоңуз, жок, сиз шариятты бузган болосуз. Ал өзүнүн атасынын атында калыш керек. Анан балаңыз акыл эстүү боло турган болсо, о фамилиясынан карап туруп деле өзү сурайт, эмне үчүн менин фамилиям мындай болуп калды депчи. Анан ошондо түшүндүрүп айтып койсоңуз болот. Мына ошондуктан шарият, мына ошондуктан акыйкат, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, буюрса аялым көз жарат. Кандай ат койсок болот? Кызга рахмат дет. Кызга урматтуу тууган, албетте китепте келген аттарды коюшту каалайбыз да бардыгычы. Амина, Хадижа, дагы эмне? Мариям, Асия деп койсок болот. Анан муну уккандагы биздин теңирчилер, калп эле баягы кыргызга күйүмүш болгондор, кыргызча эле ат кое бербейсиңерби дейт. Урматтуу тууган, биз мусулманбыз. Бул арабтардын аты эмес, бул мусулмандардын аты, ыймандуулардын аты. Мына ошол биз сыймыктанган Манас, бул Курандан алынган ат. Биз сыймыктан Батыр деген Манас Курандан, ошонун атасы Жакып, Якуп, бул Курандан алынган аттар, урматтуу тууган. Аны түшүнбөй эле анан тиягыдан айланып келип араб кулдар дей берет, ага эч кандай терикпестен эле мына ошол эмне кыласыз, китептен алынган аттарды койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, менин күйөөм ичет, 25 жашта. Кайнатама балаңыз ичип жатат деп айтсам, кайненемди уруп салыптыр. Ичип алып 11 айлык баласын балам эмес дейт. Эмне кылсам болот дейт. Ассаламу алейкум, менин күйөөм ичет, 25 жашта. Кайнатама балаңыз ичип жатат деп айтсам, кайненемди уруп салыптыр. Ичип алып 11 айлык баласын балам эмес деп эмне кылсам болот дейт. Инна лиллах. Ошондо сиз кайнатаңызга айтсаңыз, кайненеңизди кайнатаңыз уруп салдыбы же баласы уруп салдыбы? Ошол сиз айткан себептен кайнатаңыз кайненеңизди уруп салган болсо, урматтуу тууган, анда чынында эле зөөкөр экен, акмак экен. Жок, баласы апасыны кайненеңизди уруп салган болсо, ичип алса, анда эң бактысыз инсан экен. Ата-энеге ол кол көтөрүш ары турсун, уф деп айтышлык өзү арам нерсе, урматтуу тууган. Анан ичип алгандан кийин 11 айлык баласын менин балам эмес, ооба, арам экендиги дал ушул жерде турат. Сиз эч нерсе кылбаңыз агачы. Сизге кол көтөрбөйбү, сизди урбайбы, ичип алып эле жүрө, урматтуу тууган, сиз дуа кылыңыз, мүмкүнчүлүк болсо даватка чыгарып берүүнүн аракетин кылыңыз. Жок, ичип алгандан кийин сизге дагы тынчтык бербестен уруп тепкилеп жаткан болсо, анда ата-энеңиз менен кеңешиңиз дагы, урматтуу тууган, тынчыраак жашоонун аракетин кылыңыз. Анан менин балам эмес дей берет, ал маста, ошон үчүн мас, урматтуу, ошон үчүн арам. Ал акылдан кетип калды. Арак деп кайсы нерсени айтат десе, ошол инсандын акылыны өзгөртө турган. Асман эмне, жер эмне, аял эмне, башка кыз эмне, ошонун айырмасын билбей калып, эмне болгондо, акылыдан айнып калганда, мына ошону мас кылуучу. Ушунун баардыгы арам деп ошондон айтылат. Аллах Таала жалпы элибизди арам нерседен сактаган болсун. Асырда 4 рекат сүннөт окулабы дейт. Окусаңыз сүннөт да, өз аты менен айтып атпайсызбы? Ооба, асырдан кийин, асырдан алдың 4 рекат сүннөтү бар. Окусаңыз сүннөт, урматтуу тууган. Албетте, муну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар дайым окуган эмес, кээде окугандыгы үчүн, урматтуу тууган, бул бизге машхур мындай адатка айланбай калган. Бирок Түркияга, түрк туугандарга барсаңыз, булардын бардыгы мына ошол асырдан алдың 4 рекат окуйт. Окусаңыз сооп болот, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, жолдошум экөөбүз ажырашып кеттик. Дуа кылып коюңуздарчы. Балдарынын жүрөгүнө хидаят берсин деп. Аллах Субхана Таала өзүңүздөргө дагы, балдарыңыздарга дагы Аллах Субхана Таала жүрөктөрүнө иман берип, туура жолду табып, дин менен чоңоюшту Аллах Таала өзү насип кылган болсун. Атасы аты жөнүн бербеген үчүн экинчи жолдошумдун аты бергенбиз. Эми шариятта бузганыбызды да кайра кантип тууралайбыз дейт. Сиз юристтер менен сүйлөшсөңүз, ошолор айтып берет, урматтуу тууган. Ошонун баласы, фактически ошонун баласы да. Ошондо юристтер менен сүйлөшүп, ошонун баласы кандай кылышыбыз керек, атасынын фамилиясын берет экенбиз деп туруп, юристтер менен сүйлөшүп, ошолор менен кеңешсеңиз, ошолор сизге айтып берет. Алла жеңилдик берсин. Карындашым бир уул бала багып алган. Ал азыр 15 жашка келди.
Анын өз атасын билбейбиз. Төратканадан алганбыз. Карындашым анын алдында чачын көрсөтүп эле жүрөт. Апа катары, баланын алдында аврат жерин жаап жүрүш керекпи? Балага бул окуяны айтыш керекпи дейт. Албетте, урматтуу тууган, жакында эле мына Ош базардан 3 жаштагы наристе табылып, анан ошол боюнча изилдөөлөр жүрдү го. Ошондой эле баланы урматтуу 15 жашта болсо дагы кайсыл төрөтканадан алган, кайсыл төрөткөн билет да урматтуу. Ошону айтса, ал жакта архивде бар урматтуу тууган, ал ким төрөгөн, кандай болгон, ошол жактан изилдесе болот урматтуу тууган. Андан кийин эгер карындашыңыз ошол баланы 2,5 жашка чейин өзү эмизген болсо, анда чынында эле эмчек апасы болуп калат дагы урматтуу тууган. Бул кадымдыкидей эле махрам болуп калат. Анын алдында жолук салбай жүрсө боло берет. Жок, анын бири дагы сүт эмизген жок. Аны ошол жасалма сүттөр менен эптеп чоңойтуп алды урматтуу тууган. Андай болсо бул чоочун эле бала. Чоочун эле бала. Ооба, бул мусулмандар сурап атат бул маселени урматтуу тууган. Биз ошо мусулмандарга айтып атабыз. Бул чоочун эле бала болот дагы, алдында жолуксуз жүрбөш керек. Кала берсе, аны менен бир үйдө жалгыз калбаш дагы керек. Туура суроо бердиңиз, Аллах Таала өзү жеңилдик берсин. Карындашым бир уул балбы, азыр айтып өттүк урматтуу тууган. Анан бул окуяны айтыш керекпи дейт. Айтсаңыздар деле болот. Чоңойгондон кийин ооба, билсин ал урматтуу тууган, буга ким жакшылык кылгандыгын толук билсин, каякта чоңойгондугун билсин урматтуу тууган. Сиздерден укса, ал жеңилдик болот дагы. Кийин башка бир дос айтканда билем деп койсо, наглар өчүп калат да, билбем деп эле көз алайып таң кала турган болсо, ага көбүрөөк минус болуп калат. Ошондуктан өзүңүздөр айтып койсоңуздар жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, атам намаз окубай талаадан каза болуп келди. Эми атама сооп тийиш үчүн эмне кылсак болот? Кандай соопторду кылсак болот атам үчүн дейт. Атаңыз ооба намаз окубаса дагы урматтуу мусулман болгон, алхамдулилла. Аны эми намаз окубагандыгы үчүн туура өзү ушундай күнөөкөр болду. Ал үчүн сиз эми атаңыздын атынан садака берсеңиз болот. Соо атама тийсин деп. Бүгүн мына кыштын күнүндө урматтуу тууган канчалаган бир туугандарыбыз, как Селсая катары балдары, кыздары жөнөтө бергени, аксакалдары жүрөт. Ошолорго кийим кечесин алып берсеңиз болот. Кыйналып аткан кедейлерибиз бар. Эгер сиздин колуңузда бар болсо да, анан өзүңүздө жок болсоңуз, анда сизге зарыл эмес урматтуу тууган. Өзүңүздө бар болуп, чында эле соо тийсин деп аткан болсоңуз, бүгүн канчалаган бир туугандарда көмүрү жок, кыйналып атат. Ошолорго алып берип койсоңуз урматтуу тууган, мына ошондой. Анан атаңыздын достору бар. Айшаталар деп коебуз, ошолор менен катташып туруңуздар. Мына ошол сооп болуп эсептелет иншалла. Ассаламу алейкум дамыла, бизге дуа кылып коюңчу, ооруп атабыз дейт. Ла баса тахура. Аллах Таала өзү шифа берсин. Аллах Таала ар бир ооруга шифа койгон. Ошондуктан ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Аллах Таала. Аллах Таала өзү жеңилдигинен берип туруп, эртерээк айыгып, Аллахтын өкүмдөрүн толук аткарышты насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Бут сынып, гипстелип калса, даратты кантип алсак болот дейт. Эгер бутуң колуңузга бирөө куюп берет, гипстелген менен балдакта жүрөсүз, балдак менен жүрөсүз урматтуу тууган, кадимкилерди аласыз дагы, бир буту жууп туруп, ошол гипстин үстүгө гана кодо менен маазынын үстүгө маск тартат го. Ошондой кылып туруп үстүгө маск тартып коесуз, болду урматтуу тууган. Намазыңызды окуй бересиз. Окугандан анан бутты ошол кыблага каратып сунуп алып отуруп, же болбосо мага окшоп столго отуруп окусаңыз дагы болот, же сунуп алып жерге сунуп алып окусаңыз боло берет. Аллах Таала өзү шифа берсин. Ассаламу алейкум устаз, намазды кантип баштасам болот? Баштай албай атам дейт. Өтө оңой, башташтын эле жолу, сиз телефонду коесуз дагы, даарат алып, жай намазды салып туруп, үстүгө чыгып алсаңыз, баштаганыңыз мына ошол. Анан телефон чукулап отуруп эле качан баштайт экенмин, башташым керек эле деп эле ары TikTokко, анан Facebookко, анан кийин эле телевизор эфирге кирип эле ары жакта жүрө берсеңиз, баштай албайсыз урматтуу тууган. Ошол даарат алып, жай намаздын үстүгө чыгыш сизге кыйын болуп аткан болсо, не кылыңыз, үйгөдөн чыгыңыз дагы мечитке барыңыз. Мечитке барып туруп, ошол жерде жүргөн даватчыларга, сакалчындарга ассаламу алейкум, мен намаз окуйын дедим де, билбеймин, ким үйрөтөт десеңиз, алар сүйүнүп не кылат, үйрөтүп сизге окутуп баштатып коет иншалла. Ассаламу алейкум устаз, өлгөн жерден кошунасы тамак жесе болобу дейт. Айланып кетейин. Өлгөн жерден кошунасы тамак жеш ары турсун, кошунасы берсин ошого. Кошунасы тамак жедирсин.
алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп коет. Качан мына ушундай оор абалда урматтуу тууган. Мына ушундай кыйынчылыкка түшүп турган учурда, президентибиз дагы бир канча жыл мурда указын чыгарган урматтуу тууган, өлгөн жерлерде дегеле тойлордо ысыраф болбосун, токтотулсун депчи. Өлгөн жерде 3 күн аза күтүрөт, тазияда жүрөм дейбиз го. Ошол урматтуу тууган ага аза күтүп атат. Ал сиз ага жеңилдетип, тамак ашыдан, башка жагыдан ага жеңилдетиш керек. Өлгөн жерден тамак кылып алып туруп, я Алла, чынында эле Кудайга шүгүр азыр бир канча мээнет болуп туруп, бир аз жеңилдеди. Бир аз алдыңгыракта эле урматтуу тууган көрүп калдык. Үй бүлө өлгөн адамга эмес, кеткен расходко ыйлап калган күндөр болду го чиркин. Мына ошондон аларга толук кошуналар анан жештин ордуна тамак ашыны жасап берип, келген конокторду ошол күзөтүп, үйүнө алып кирип, алысырактан келген болсо, жакынырактан келген болсо, кош келипсиздер деп эле сырттан узатыш керек урматтуу тууган. Ал жерден кошунасы дагы тамчанып тамак жеп отургандыгы бул эч качан жакшы иш эмес. Ассаламу алейкум. Молда аке, бир жыл жүрдүк. Биз бир жыл жүрдүк. Ортого талак түшөтпү? Жокпу? Эки жакта жүрдүк, таарынышып дейт. Сиз талак бербеген болсоңуз түшпөйт. Таарынышып 10 жыл жүргөн болсоңуз дагы талак бердим сага деп айтпаган болсоңуз түшпөйт урматтуу тууган. Я Алла, кечиришип жарассаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Биз бөлүнүп кеткенбиз, үйгө келип жашагыла деп жатат. Кайненем, барсаң уруш талаш барышым керекпи, же барбай эле койгонум жакшыбы дейт. Кайненем, сиз чечпейсиз урматтуу тууган, жолдошуңуз чечет. Жолдошуңуз урматтуу тууган болду, барып ата-энемди карайын деп турган болсо, ошого баш ийиңиздагын барып караңыз урматтуу тууган. Макулбу? Анан жолдошуңуз барайлы десе, барсаң эле апаң анте берет, кайненем минте берет, бир дагы жактырбайт деп эле мээсин жесеңиз, ортодо урматтуу тууган баласыны өзүнүн апасына өгөй кыласыз. Ошондуктан эркекти эркек кылган аял киши. Эгер ошол эркек дагы барбайм деп аткан болсо, аялыңыз, кайненеңиздин үйүндө эч ким жок болуп, алар кыйналып аткан болсо, сиз белди бекем бууп туруп, бас, апаң сени төрө өстүргөн, мен караймын деп барсаңыз, урматтуу тууган, өтө алкышка калып, өтө чоң соопту алган болот элеңиз, анан калгандарыны дагы өзүңүздөр келишип көрөсүздөр. Ассаламу алейкум устаз, мага да дуа берип коесузбу? Давленам көтөрүлүп, дарыланып жүрөм. Азыркы моментте дейт. Аллах субхана таала оруңузга шифа берсин. Давленаңызды өз ордуна түшүрүүнү Аллах субхана таала жеңилдик берсин. Дарыланыңыз урматтуу тууган, Кудай буйрса, иншалла көрбөгөндөй болуп кетесиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз, сизден сурайын дегеним, мени не дейт? Зикириддин бар. Не дейт? Менин 3 киридим бар. Мен 2 маал намаз окуп жаткам. Болчумун. Bir устаз айтты, кредити карызы бар адамдардын дуасы тийбейт деди. Анан мен намазды токтотуп койдум. Чын бушул дейт. Урматтуу тууган, кредитим бар десе, албетте кредит арам нерсе. Бул ачык айтылат. Кредит арам. Арам дегендин дуасы кабыл болбойт. Ал деген сен намазыңды токтот, орозоңду кармаба деген эмес урматтуу тууган. Биттиги өчөшүп, кийимин өрттөптүр деген сөз бар эле. Сиз ошону айткан сөзгө угуп туруп анан биротоло намазыңызды дагы токтотуп коесузбу? Жок, кайрадан тобо кылып кечирим сурап, 2 маал эмес, 5 маал намазды окуңуз. 5 маал намазды баштап, окуңуз дагы дуа кылып, я Алла, мага жардам бер, кредиттин арам экендигин билген эмесмин, билдим, эми жабайын дагы экинчи албайын. Я Алла, мага жардам бер деп аракет кылып, тишиңиздин кирини шоруп болсо дагы кредитиңизди жаап, ибадатыңызды кылыңыз урматтуу тууган. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Муну айтты урматтуу тууган, дал муну ушундай. Кредит бул арам нерсе. Анан кредит берчүлөр бергенге чейин эле чай, кофе деп турат да. Бергенге чейин эле чай ичесизби, кофе ичесизби депчи. Берип алгандан кийин урматтуу тууган, ол чай, кофени андан кийин көрбөйсүз. Кекиртегиң жулуп алат. Дуалга такап коет. Жетимсиңби, башкасыңбы кызыктырбай калат урматтуу тууган. Көчөгө чыгарып коет. Ошондон бул нерседен алыс болойлу.
Өткөн бирөө айтты эле, булар кредиттин акчасын өздөрү иштетпейт экен, жетим жесирге берет экен деп. Айланып кетейин. Ушинсе дагы алдана беребиз, Ушинсе деле алдана берет экенбиз да. Мен төлөгөн кредитти булар өзү жебейт экен, жетим жесирлер берет экен, анан мага сооп болот экен. Айланып кетейин. Ошону төлөгөнгө чейин өзүңүз жетим жесир болуп калып атасыз го. Өзүңүз урматтуу кыйналып калып атасыз го, Мына ошондон биз кайра айтабыз, урматтуу туган, кредиттен бардыгыбыз алыс болушубуз керек. Ассаламу алейкум, шейхим, садака менен зекеттин айырмасын түшүндүрүп бериңизчи, дейт. Айырмасы өтө оңой. Садака, сиз 1 сом көчөдөгүлөр деп жүрөт, мага жардам бериңиз деди, ошого чөнтөгүңүздөн чыгарып канчасы бересиз? Мына ушул садака. Зекет бул байларга фарз. Бай бизде азыр 300 000 сомдон ашык акчаңыз барып оборотто болуп аткан болсо, ошону 40-ка бөлүп туруп, 1 бөлөгүнү жакын тууганыңызга мына мен зекетим деп бересиз. Мына бул фарз. Болду 1 жылга чейин, 1 жылда 1 эле жолу. Ал эми садака күнүгө, саат сайын, колуңуздан келеби 1 сомдон берип кете бериңиз, урматтуу туган. 100 сом бересиз, садака адам тандабайт. Ал сурап атабы, ал атайын ошону кесип кылып алганбы, азыр сиз садака берсеңиз ал барып ичип алабы, сизге кызыктырбайт. Садака берсеңиз болду. Садака баленен кайтарат. Сиз өзүңүздү дарылоонун аракетин кылыңыз да, урматтуу туган. Берсем аз ичип алат да. Бул берсең дагы жаман үйрөнөт да. Бул берсең анан эмне кылат, оны эмне кыласыз, урматтуу туган. Сиз бериңиз болду. Мына ушул айырмасы эле ушул. Электрондук жайнамаз менен окуп баштаса болобу? Ооба, үйрөнсөңүз болот, урматтуу туган. Азыр ошол электрондук жайнамазды салып алып туруп, багымдатты азыр үйрөнүңүз дагы, багымдаттын убакыты киргенде туруп багымдатты окуңуз. Ошон менен пешинди үйрөнүңүз дагы, пешинди окуңуз. Жок, электрон куптан намазы келгенде, азыр куптан намазы келген учурда электрондук жайнамазды салып алып туруп куптан окуймун десеңиз болбой калат. Намазыңыз бузулуп калат. Үйрөнсөңүз болот, урматтуу туган. Ассаламу алейкум, устаз. Куфтан 3 рекет витр намазда эмне үчүн колду кулактын ортосуна коет, Аллаху акбар деп намаз башталганда ошого түшүнбөйм. Башка намаздарда жөн эле кулак коюп окуй беребиз, дейт. Витр важип деп кое турматы туган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште мына ушинтип көрсөткөн, витр намазынын окулушу дал мына ушундай болот деп Жабраил көрсөтүп берген. Пайгамбарыбыз аны көрсөтүп туруп, окуп туруп, анан бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар досторго айтып, сахабалардан бизге дал буйрук мына ушундай келген, урматтуу туган. Көзүм эмнеге мына жерде турат, мына жакта болсо болбойт беле дегенде эле суроо да, мына ушундай, урматтуу туган. Аллахтын буйругу дал мына ушундай келди, болду, биз мына ушундай окуйбуз. Устаз, 1 жума болду, 5 маал намазды тургузганыма, бирок дайыма жайнамаздын үстүндө көп адашып, анан туура эмес окуп жаткандай боло берем. Көңүлүм тойбойт, дейт. Демек, урматтуу туган, Алла ийгилик берсин. Өтө сонун, жакшы баштапсыз, урматтуу туган. Сиз эми ошол намаз окуңуздан азыр мурунтан намаз окуп жүргөн адамды чакырып келип, мен багымдатты манантип окуйм деп сыртыдан эле окуп көрсөтүңүз. Ар бирин Аллаху акбар, субханака ва бихамдика, касмука таважжадка ва ла иляха гайрук. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмилlah. Фатиханы окуңуз, Амсураны окуң, руку барып Аллаху акбар, субхана раббиял азим, самиаллаху лиман хамда, Аллаху акбар, субхана раббиял ала, аттахияту лиллахи ва салату тайбат деп бардыгын сыртыңыздан окуп, ага текшертиңиз. Ал болду, мына ушундай эле болот деген болсо, болду, эми көңүлүңүз тоет, урматтуу туган. Сиз көңүлүңүздүн тойбогондугу устазга текшертип алган жоксуз, анан жаңы эле баштадыңыз, шайтан алейхилана сизди азгырып атат. Ушинтип намаз окугандан көрө окуй эле койбойсуңбу? Мүнтө окусаң күнөөкөр болуп каласың. Көрдүңбү, адаштыңбы деп сизге ой гана салат, анан токтотуп эле койсом окшойт деген шайтандын ою келет, урматтуу туган. Жок, өтө сонун баштапсыз. Эми ар бир намазды ошондоп сыртыңыздан эле окуп, бирөөгө текшертип алыңыз. Өз убагында эмес, азыр мисалы намаз окуган досуңузду чакырыңыз, мурунтан билген бирөөнү устаз катарында кармаңыз дагы, бүт 5 маал намазды окутуп көрсөтүп бериңиз. Болду ушундай. Сен мына жерден туура эмес кететкенсиң, мына жерде бул айтылат деген болсо, ошону оңдоп түздөп аласыз дагы, андан ары улантасыз. Аллах таала өзү жеңилдик берсин.
Ата енем 3-4 жылдан бери карыздан башы чыкпайт. Тапкандарынын да берекеси жок. Апаң сиңдим намаз окуйт дейт. Карыз дегенде бүгүн күнү бизге экиге бөлүнүп калды. Карыз дегенде кандай карыз? Чынында эле бирөөдөн 10 миң сом, 20 миң сом алып бере албай калдыбы? Же болсам кредит алып ошону төлөй албай калды, урматтуу тууган. Кредит алып төлөй албай калган болсо, албетте анын сазасы мына ушул. Жок, 10 миң, 20 миң алып туруп төлөй албай калган болсо, намаз окуп атат, дуа кылсын: "Я Аллахым, мени мына ошол мойнумдагы карыздардан өзүң куткаргын" деп кичине болсо дагы аракет кылсын, урматтуу тууган. Анан жумушту кылганда майыны чыгарып кылсын. Менен кеткиче эгесине жеткиче дей, эптеп эле бүтүрүмүш кылып туруп эле бүт эми айлыкты бер, бүт эми мага акымды бер дебестен, жок, майыны чыгарып, кудду өзүнүкүнө кылып аткандай ар бир жумушту тактынак кыла турган болсо, андан берекеси болот, урматтуу тууган. Ар бир жумушту тактынак кыла турган болсо, жумуш кылгандан кийин бүткөндөн кийин ээси ыраазы болуп, ал кошумча дагы берет да. Бизде көпчүлүк адамдарда ушундай сезим бар: уста бул байыбайт деп. Эмне үчүн байыбаш керек? Эмне үчүн байыт, урматтуу тууган? Анын байыбагандыгынын кесепети кандай? Эптеп эле бүтүрүмүш кылат да, жасап атканда нарактан башка бирөө чалат, жундай жумуш бар, нормальный төлөп берем десе, эптеп мунун бүтүрүп кетүүнүн аракетин кылат. Жок, урматтуу тууган, сен ушуну сонун кылып бүтүрүп, ээсиден ыраазычылык алсаң, ал ээси дагы ушунчалык сүйүнгөндүктөн керек болсо сага кошуп берет. Мейли кошуп бербесе дагы чын жүрөктөн ыраазы кылып, сонун усталар экен деп келген адамдардын бардыгына айтат, урматтуу тууган, мына ошону береке болот. Бүгүн көпчүлүк усталар өздөрү ушундай акыйда десек да болот, же болсо ишеним кантып алган, уста баары бир байыбайт дейт. Эмне үчүн байыбаш керек? Анткени сен туура кылбайсың. Туура кылган өтө сонун байыйсың, урматтуу. Ушунчалык байыйсың. Бирөө үй салдырыптыр, үстүнү жабарда усталар келип айтат экен да. Ошо үй салгандан кийин бирөө келип айтыптыр: "Бул үйдү кайсы эшектер курду" депчи. Бул үйдү ким курду дегенде, бүт эле эшектер курду деген экен да. Неге десе, уста бири-бирини жамандап атат. Фундаментин куюп кеткен экен, бирөөлөр келип, "Бул фундаментти кайсы эшектер курду" деп анан стенасын уруптур. Стенасын бүтүрүп кеткенден кийин экинчи усталар келип туруп, "Мына стенаны кайсы эшектер урду?" Үстүнү жапса, кийинки уста келип бириникини бири жактырбайт экен да. "Мынаны кайсы эшектер жапты?" Шуап, актап кеткен экен, бирөө келип туруп, "Мынаны кайсы эшек шуады?" Отопленияны койсо, дагы бирөө келип туруп, "Мынаны кайсы эшек койду?" Акырында үйдү салдырган адам дагы тажап туруп айтыптыр да: "Бул үйдү кимдер салды, кайсы усталар салды" дегенде, "Бүт эле эшектер салды" депчи. Мына ошондуктан, урматтуу менин бир туугандарым, ар бир кесип ардактуу, урматтуу тууган, бардыгын таза кылсаңыз, байысаңыз болот. Адал эмгек менен сөзсүз байыйсыз, урматтуу тууган, берекеси дагы болот. Качан майыны чыгарып, өзүңүздүкүнө кылгандай кылсаңыз, Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум дамылла. Апам менен чоң байке кечке урушат. Анан кечке мен апама жан тартам. Апам менен урушкан кандай болот дейт, урматтуу тууган. Себеби эмнеде? Кечке эле уруша бериштин себеби эмнеде, урматтуу тууган? Себебини билиш керек дагы. Чынында эле, урматтуу тууган, ошону оңдоонун аракетин кылыш керек. Кээде мисалы апалар көрүп жүрөбүз, чоң баласын сен чоңсуң деп эле чоңдугуна салып уруша берет да. Сен чоңсуң, сен кылышың керек эле, сен чоңсуң, буга теңелбешиң керек эле, сен чоңсуң, ага барбаш керек эле. Анан байкуш бала деле тажагандыктан анан деле алдагы сөз кайтарат да. Бизде сөз бар го, бакканы деле деп элесең вак деген доош чыгат да. Мышыкты деле жарга такай берсең арыстан боло калат дегендей да, урматтуу тууган. Ошондон эң негизги себебин билиш керек. Бирок кансе дагы албетте чоң байкеңиз, урматтуу тууган, апаңызды туура түшүнүп, аны менен айтышпастан, урматтуу тууган, балким кеңешип, "Келиң апа, мен чоң болсом ушундай кылай" деп кеңешип алып туруп иш кылган өтө жакшы болот. Андан кийин ал экөө анын баласы, сиз кандай баласы болсоңуз, чоң дагы ошондой эле баласы. Сиз өзүнчө жакшы көрүнүп, апаңыз атартып, "Сен мындайсың" деп ортого түшө бербең, урматтуу тууган. Макул, ал өгөй баласы эмес да. Ал дагы өзүнүн баласы. Сиз ошол эмне себеп экенин билиңиз дагы. Ушунчалык акылдуу болсоңуз, ошону бүтүрүп коюп туруп, экөөгө ынтымактыкты алып келүүнүн аракетин кылсаңыз жакшыраак болот. Анткени сиз дагы эле баласы, ал чоң деле баласы, урматтуу тууган. Акылдуу боло калсаңыз, ал ачуу келип дагы сизди дагы ачуу арасында чабып ийет. Мына ошондуктан, урматтуу тууган, шарият ар бир нерсеге көңүл бурат да.
Ар бир нерсеге көңүл. Адам баласы ачууланып турган учурда ага акыл деле айтпа. Адам баласы ачууланып турган учурда урматтаган ага эс үйрөтпө. Адам баласы ачууланып турган учурда сен кылган ошону бир жакшы жолун таап туруп басаңдатуунун аракетин кылыш керек да. Шариатта мына ушундай, инсан өлүм төшөгүндө жаткан учурунда ага келип ла илаха иллаллах келмени айтып кал, иман келмесин келтир, азыр өлөсүң дейилинбейт да, урматтуу тууган. Неге? Ал кыйналып ачуу арасында жатат. Аны көрүп калдыңызбы, сезип калдыңызбы? Өзүңүз эле ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп талкин деп коет, келмени айтып турасыз. Ал акылына келе калса, келмени айтат, урматтуу тууган. Ага айт дей турган болсоң, ал ачуу кезек айтпайм, өзүң айтып ал, мага эс үйрөтпө деген учурда жаны чыгып кете турган болсо, анда өтө аянычтуу болуп калат. Ошондуктан урматтуу менин мусулман туугандарым, мына ошентип бүгүнкү биздин эфирибиз дагы аяктады. Убакыт мына ушундай, убакыт бул кылыч. Эгер сиз убакытты кеспесеңиз, убакыт сизди кесип кетет. Андыктан Аллах субхана таала жалпыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Аллах таала жалпыңыздарды, ден соолугуңуздарды бекем кылып, ооруп жаткандарга Аллах таала шифа берсин. Аллах таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ынтымак, достук, биримдик берип, Аллах субхана таала ар бирибизди дин менен жашашты насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.